Жаныбардын да жаны оорубасын дегендей дарттын жакшысы жок. Кандай дарт болбосун жабыркаган адамдардын организминде олуттуу өзгөрүүлөр болору бышык. Албетте мындай учурларда дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп, дары-дармектерди пайдаланууга шашабыз. Көптөн бери буту колунун оорусунан кыйналып жүргөн Чолпон Машрапова да муун оорусунан арылуу үчүн ооруканага кайрылган. Бул ирет ал ооруну басаңдатуучу каражаттардан сырткары дене көнүгүүлөрүндө жасоого өттү. Мындай аракет бир топ пайдалуу экендигин сезе баштаган. Биринчи белим ооруп, бутум, колум ооруп кайрылганмын. Томография түшүп келгенден кийин, томографиянын жыйынтыгынан кийин дарыгерлердин көрсөтмөсү менен ушул жерге келип көнүгүүлөр жасап жатамын, массажды алып жатамын. Мындай жыйынтык бар экени бүгүнкү күндө байкалды да. Себеби бир 10 кадамга бутум титиребей, мындай сүдүрөбөй жакшы басканым байкалды. Ош шаардык ооруканасында хирургиялык операциядан кийин жана ага чейин бейтаптар үчүн атайын медициналык дене тарбия жасатуу бөлүмү иштеп келет. Бул бөлүмгө омуртка, бел, кол, буттун жана башка ондон көп дене бөлүгүндөгү оорудан кийин ийкемдүү кыймылга бат көнүү максатында бейтаптар кайрылышат. Бейтаптар атайын көнүгүүлөрдү жасоодо медициналык жабдыктардын жардамында дене боюн түздөшөт. Аппаратыбыз движение деп коет, кыргызчасы чоюу аппараты да. Белди чоет, анан буттарды чоет, шейне деп коебуз, башты, моюнду да чоебуз. Мисалы үчүн бул аппаратка ошо грыжалар основной, ошону биз ошол чоюп дарылайбыз. Врачтын негизинечи, врач история менен жөнөтөт бизге. Анан ошо карап туруп, күндө мунун убактысын биринчиден ушу чоюп баштаганыбызда аз салмак менен чоебуз, килограммын весин. Килограмм 20 килограммдан баштайбыз. Анан күндө ошо килограммына кошо беребиз, анан убактысын кошо беребиз. Мындай аракетти ар бир оорунун түрлөрүнө жараша аткаруу зарыл. Мисалы, тизи арыкка, моюнга туздун уюшу, медициналык тил менен айтканда остеохондроз оорусунан жабыркаган бейтап алгач 10 ирет, кийинки күндөрү 5тен кошуп бутту, белди көнүктүрүүсү кажет. Муну күн сайын кайталайт. Организмде кыймыл көбөйгөндө дем алуу, кан айлануу нормалдашып, катып калган дене булчуңдарынын ийкемделүүсүн шарттайт. Бул аралык 5 күндөн 10 күнгө чейин созулат. Денедеги туздар эрип, адам өзүн жеңил сезет. Натыйжада оорунун күчү басаңдайт. Белим ооруп келчү, белим ооруп келгенмин. Анан эми жылыш бар, Кудайга шүгүр. Бул жерде колдон келсе, маал менен келип ушул спорттук мынабул инвентарлар менен көнүгүү жасап турса, ден соолукка жакшы эле болот Кудай. Демек, сизге эң жакшы дарылануунун кошумча ыкмасы катары дене тарбия көнүмдөрүн аткаруу сунушталат. Анын таасири жогору болгондуктан ар тараптан ыңгайлуу. Андыктан ден соолуктун булагы кыймыл аракет десек болот. Айтунук Султанова, Илимбек Эмилбек уулу, Атай Сыдыков, Таң нуру программасы.